анан заочно жагы бар болгондуктан мен биринчи ирет ошол жагын тандадым. Мага жакты себеби дегенде бул эми эң ыңгайлуу да үй бүлөлөргөчү ошол жагынан тандадым. Экинчиден мен азыркы тапта 3-курста окуйм, эстрада вокал жагында. Анан бул эстрада эми өзүмдүн тандоом, себеби дегенде мен эстрадный стилди ырдайм да. Ошондуктан сабак алып, апам айткандай 2 эле кагаз керек экен жашоодо. Ошон үчүн диплом алып, өзүмдүн көп билбеген нерселеримди ошол жактан үйрөнүп атам. Мага жагып атат сабактары. Анда өзгөчө мага жакканы бул жакта эстрадада, гитарада, фортепианода, өз алдынча дагы ырларды ойноп, ошол жагынан дагы жакшы окутушат, ошол жагынан жакты. Кечээ эле мына мен өзүм экзамен тапшырдым. Специальностный экзамен тапшырып, бас гитарада өзүм ойноп ырдадым да. Ошол жагы мага чоң жамылык болду. Эми Кудайым буйрса дагы фортепианода дагы өзүбүз ойноп дагы аккордторду, главный аккордторду билип алыш керек экен, аларды. Ошол аккордторду билип алсам, ошол жагында үйрөтүшөт да. Анан дагы бир жаккан сабагы джазовый импровизация деген сабак бар экен. Джазовый гармония деген сабактар бар экен. Мен өзүм негизи джаз дагы жакшы көрөм, аябай. Анан ошондуктан ошол жагы дагы мага өзгөчө жакты десем болот. Абдан ыңгайлуу, ошол жагынан мен ушул университетти тандадым. Чоң рахмат. Кутман күн, урматтуу кыргыз эли. Мен Бибисара Бишеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинде бүгүн акыркы экзаменде отурабыз. Студенттер азыркы тапта 3-курста окуп атам. История сабагынан азыр экзаменге даярданып отурабыз. Биздин мугалимибиз ар бирибизди атыбыздан, фамилиябыздан, атыбыздан кезек менен чакырып экзамен алып атат. Азыр мен дагы мага 5-билет туш келди. Ошол 5-билетке азыр суроолордун жоопторун даярдап алып, өзүмдүн кезегимди күтүп атам. Ушундай. Мага ийгилик каалап коюңуздар.